Мадумаров кол койгон протоколду УКМК текшерип жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 2009-жылы Ош-Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө курууга деп 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча кол койгон протоколду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бүгүн 20 ноябрда Марал радиосунун эфиринде айтты. Ошол протокол боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Толук жыйынтыгы чыга элек, жыйынтык чыккандан кийин бардыгы билет, деди Разаков. Протоколго 2009-жылы Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин ошол кездеги катчысы Адахан Мадумаров жана Тажикстандын коопсуздук кеңешинин ошол учурдагы катчысы Амиркул Азимов кол койгон. Быйыл сентябрда Ош-Баткен Исфана жолунун Көкташ менен Орто Боз айылдарынын ортосундагы жака өрүк тилкесине тажик тарап бир тараптуу курулуш иштерин баштап чыр чыккан. Тажик тарап бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептесе, кыргыз тарап ал жакты тактал элек чек ара тилкеси катары белгилеп келет. Баткен областынын мурдагы губернатору Мамат Айбалаев талаш тартышка 10 жыл мурунку тажик тарап менен түзүлгөн протокол негиз болгонун айткан. Адахан Мадумаров буга чейин аталган протокол андан аркы сүйлөшүүлөргө гана негиз болчу документ болгонун жүйө келтирген. Ал эми УКМК аны текшере баштаганы тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Жактоочу Атамбаевка жакындары менен жолугушуусуна 1 айдан ашык убакыттан бери уруксат бербей жатышат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевка жакындары менен жолугушууга уруксат бербей жатышат. Бул тууралуу мурунку президенттин жактоочусу Замир Жошев билдирди. Мыйзамга ылайык судьянын жазуу түрүндөгү уруксатынын негизинде шектүү туугандары менен ай сайын 3 сааттан 2ден жолугушууга уруксат берилиши керек. Бирок акыркы жолу Атамбаев жубайы жана баласы менен 17 октябрда жолуккан. 18 ноябрда 1-Май райондук соттун судьясы Эмилбек Хайипов эч жүйөсүз эле Атамбаевдин үй бүлөсү менен жолугушуусуна уруксат бербей койду. Бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсү менен жолугуусуна уруксат берүүдөн баш тартууга бир дагы негиз жок деп жазган Жошев Facebook баракчасына. Алмазбек Атамбаев 8 августта Кой таштагы үйүнөн кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал коррупция, массалык башаламандыкты уюштуруу, барымтага алуу, адам өлтүрүү жана башка оор кылмыштарга айыпталып жатат. Автоунааларга номер жок калдыбы? Мам каттоо кызматы жооп берди. Автоунаалардын номери жок калды деген пикирлер айтылып жаткандыктан элдик медиа порталы мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып төмөндөгүдөй жооп алдык. Акыркы учурда номерлер кечиктирип берилип жатканы туура, бирок номер жок калды деген маалымат чындыкка туура келбейт. Анткени мурда автоунаа сатып алуучулар өзүнүн катталган жеринен гана мамлекеттик номер алып келсе, азыркы жаңы системага ылайык автоунааны убактылуу жашаган жерден деле алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алсак Бишкек шаарындагы автоунаа базарынан көбү машина алганы келип, дароо ушул жактан эле өзүнө каттатып, унаасына мамлекеттик номер алыш үчүн көп кайрылышууда. Буга чейинки регионго жөнөтүлгөн номерлерди кайра кайтарып алдыруу иштери бир аз кечеңдеп, мындан улам кезек күтүүлөр көп болгон. Учурда бул иш жөнгө салынды деп билдирди мамлекеттик каттоо кызматынан. Белгилей кетсек, акыркы учурда автоунаанын баасы көтөрүлүшү мүмкүн деген күбүр шыбырдан улам базарда автоунаалардын сатылышы да салыштырмалуу көп болуп жаткандыгын кошумчалады. Эмнеге бизди сиз дебейсиңер? Аксыдагы кыздардын урушунун себеби айтылды. Аксы район акиминин 1-орун басары Талант Эмилбек уулунун айтымында кыздар массалык мушташкан эмес. Ал жерде 3 окуучу кыз пикир келишпестиктен улам уруша кетишкен. 9-10, 11 класстын окуучулар экен. Учурда райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан тактоо иштери жүрүп жатат. Бул жерде анчалык деле чоң маселе жок, деди Талант Эмилбек уулу. Райондук администрациядан билдиришкендей, бүгүн аталган окуя боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эскерте кетсек, интернет желелеринде топтошкон кыздардын бири-бирине уят сөздөрдү айтып, чашташып жатканы туурасында видео тараган. Кийинчерээк бул окуя Аксы районундагы мектептердин биринде болгону айтылган. Спикер, жергиликтүү депутат жогорку билимдүү болсун дегенге каршымын. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жергиликтүү кеңешке жогорку билимдүүлөр гана депутат боло алат деген нормага каршы. Мындай пикирин ал бүгүн парламенттин жыйынында билдирди.
Мен каршымын буга. Айылда мындай талап кереги деле жок. Анткени айылдагы жогорку билимдүүлөрдүн баары шаарда же башка жерлерде жүрөт. Айылдагы тың чыккан фермер, айдоочу же коомдук ишмер болсо, ал эмне үчүн депутат боло албасын? Алардын укугун чектеген болуп калат. Бүгүн парламентте жергиликтүү бийлик органдарынын ишин жөнгө салуучу бир катар мыйзамдарга кирген өзгөртүүлөр талкууланды. Мыйзам долбоорлорунун авторлорунун бири Акылбек Жапаров төраганын суроосуна жооп берип, айылда жогорку билимдүүлөр жок дегенге макул эместигин айтты. Бүгүнкү күндө жогорку билим алам деп аракет кылып жүргөн балдарыбыздын саны 220 миңден ашуун. Айылда жогорку билимдүү бир топ балдар бар деп айта алабыз. Статистиканы алып келип берели. Бирок сиздин сунушуңузду экинчи окууга киргизебиз. Анткени билимине карабай шайланууга укуктуу деген конституциялык норма бар. Ал эми жыйынга катышкан Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештин депутатынын сөзсүз түрдө жогорку билими болушу керек деген норма жок экенин билдирди. Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча стратегиянын алкагында кабыл алынган мыйзамдардын пакетиндеги нормаларда да жогорку билим тууралуу ушундай сунуш болгон. Дискуссиядан кийин жалпы орто билимден төмөн эмес деген норманы киргизгенбиз. Жогорку билим боюнча сунуш өткөн эмес. Үрөй учурган өлүм. Ошто үй ээси иштеп жаткан арага кекиртеги тилинип көз жумду. Ошто отун аралап жаткан киши бензин менен иштеген араанын үстүнө кулап кетип каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдиришти. Кырсык 16 ноябрь күнү саат 12:30 чамасында Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде болгон. Укук коргоо органдарына бул тууралуу маалыматты жерине барган медиктер берген. 62 жаштагы ыя өзүнүн бакчасындагы бутактарды бутап, отун жарып жаткан. Алдын ала маалыматтарга караганда ал чалынып кетип, иштеп жаткан арага кекиртеги менен кулаган. Келген медиктер анын өлүмүн каттоого алганга гана жетишкен деп айтылат билдирүүдө. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине кырсык катары каттоого алынды. Маркумдун жакындары эч кимге нааразычылыгы жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тартышкан. Кыргызстандын унаа бажысы боюнча өтүнүчү эятте колдоо тапкан жок. Бул тууралуу Азаттыкка 18 ноябрь күнү Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынына Кыргызстандын атынан катышкан экономика министринин орун басары Элдар Алишеров билдирген. Ал жыйында кыргыз тарап 3-өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну өтүнүп, бирок союздаштар аны канааттандырбай коюшканын айтты. 3-өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымын алуунун эки түрү бар эле. Жеңилдетилген бул адамдар үчүн Кыргызстандын мурунку мыйзамдарына ылайык автоунаага бажы алым алынчу. Ал эми жалпы бул унаа баасынын 20% бажы алымы, ага кошумча нарк салыгы кошулат. 2020 жылдын 1 январынан тартып ушул түрү ишке кирет. Элдар Алишеровдун кошумчалаганы боюнча жаңы тарифтерге ылайык автоунаанын чыгарылган жылы 7 жылдан көп болсо, анын бажы төлөмү ошого жараша кымбат болот. Мамлекеттик бажы кызматы 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанга ЭЭПтен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кымбаттайт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы киргенден кийин машиналар 3 жыл бою биримдиктин алкагындагы төлөмдөр менен ташылган. 2018 жылы Кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге нөлдүк төлөм койгон. Карыпбековдун ичи күйүп жатабы, ал КТРКны жабуу керек деп калыптыр. Бир кездери медиа тармагы боюнча сайрап жүрүп, Атамбаевдик бийликке жагып КТРК деген кара жашиктин жүгүн көтөргөн тапан бар. Илим Карыпбеков деген. Мына ошол учурунда чаң жугузбай келген тармагын эми жабыш керек деп калыптыр. Ал муну 2 күн мурун тагыраагы 18 ноябрда Twitterдеги баракчасына жазып чыкты. Эми муну кандай түшүнсө болот? Албетте, кеткен катын мурдагы кайын журтун жамандагандай эле кеп болуптур. Анда Карыпбеков КТРКны кошуп туруп, бардык мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын жабуу керек экенин айтат. Туура түшүнсөк, анын бул идеясын жаралышына депутат Рыскелди Момбековдун райондук жана облустук гезиттерди кыскартууга каршы айтканы себеп болгон. Карыпбеков мындай пикирге кошулбай турганын билдирген. Анткени анын көз карашында жергиликтүү массалык маалымат каражаттары эбак эле эскирген. Адатта ичкен кудугуңа түкүрбө деген ата бабадан келе жаткан накыл кеп бар.
Анын сыңары кандай болбосун, турмуш кайыгы кайда бурбасын, адам болуп калуу керек. Эске сала кетсек, Элим Карыпбеков улуттук телерадио компанияны 2015-жылдан тартып 4 жылдан ашык убакыт башкарган. Ал 2019-жылдын 19-мартында ыйгарым укугу соңуна келгендигинен улам кызматын таштап кеткен. Сагызгандын суктугу, Жумалиевдин жуттугу. Тоюнбай жашоого келген адамдар байлыгын жашырганга маш болот экен. Алар өлсө да чогулткан дүйнөсүн айтпайт экен. Биринчиден байлыгын айткандан кызганат, экинчиден мунун баарын кайдан тапкан деген суроодон коркот, анткени арам дүйнө да. Жогорку кеңештин депутаты, Акаевдин айтылуу аспиранты Кубанычбек Жумалиев 33 фирмадагы байлыктарын салык кызматынан жашырып койгон. Ал айрым фирмага бирөөлөр менен ээлик кылса, кээ бир фирманын жеке ээси болуп эсептелет. Эми бул немеде Абир деле жок да, Абир болсо ошончо фирмага ээ болбойт эле да. Ошончо фирмадан түшкөн акчаны эмне кылып коротот? Жаш аялына деле жетиштүү деп угабыз, деп жазып чыккан Багыт Кейжи гезити бүгүнкү чыккан санында. Валерий Кичин кыргыз курама команданын кийинки беттешине катышпайт. Улуттук курама команданын капитаны Валерий Кичин дүйнө чемпиондугунун кийинки тандап алуу оюнуна катышпайт. Буга анын 2 сары айып кагаз алып калышы себеп болду. 19-ноябрда өткөн Тажикстан менен болгон беттеште Кичин кошумча берилген мүнөттө сары кагаз алды. Ал буга чейин Бишкекте өткөн Мьянма менен болгон беттеште да сары кагаз алган болчу. Тандап алуу оюндарында 2 сары кагаз алган футболчу бир оюнга дисквалификация алат. Кыргыз өлкөсү Мьянма менен 2020-жылдын 31-мартында конокто ойнойт.